Достор, биз Кунцевская отделениядабыз. Мынакей уже 2 суткадан бери жатабыз. Мында даже суда өрүп койот, тамакта өрүп койбойт, эч ким келип карабайт дагы. Жөн эле регистрациябыз базадан чыкпай калган. Регистрациябыз базадан чыкпай калгандыктан мынакей камап койду биздичи. Келип да карап коюшпайт, сот болот деп, 2 суткадан бери. Же тамак бербейт, же суу бербейт, мынакей кыйкылып атабыз буякта. Дежурный, туалет. Это байкелерди эле сүйлөп койсун, буякта отурабыз, ушинтип алып камактачы. Мынакей достор. Кеңес байке сүйлөп коң. Менин регистрация менен 5 күн болду келгенде. Менин аны башкат жатты, билем, 2 сутка болду. Угулбай атат. Мен келгенде 5 күн болду мен Кыргызстандан. Аха. Бияқта эмне үчүн мени кармап чыкты, билбейм. 5 күн болду келгениңизге. 10-да келдим, 10-да, 13 февралда. Жаңы келгендер да ушинтип мына Сахарова алып барабыз деп туруп камап коёт атат. Байке уже 3 суткадан бери жатат экен буяктачы. Мынакей туугандар ушуга бир чара көрүлөнүп, мына видеону болушунча таратып коюңуздар достор. Мынакей дежурный, туалет. Мынакей 3 сааттан бери турабыз буяктачы. Туалет, даже туалетке алып барбай атат туугандар. О, келдим максатка дагы. Мынакей есть. Шайын чыгыр. Bizdekiler. Hangi adamlar? Yakalaş gerek. Vurup yat aşağı. Узун кезекке турган мигранттар Кыргызстан Россияга нота жөнөттү. Кыргызстандын элчилиги Москванын миграциялык борборлорунда узун кезекке туруу көйгөйүн чечүүгө жардам берүү өтүнүчү менен Россия тарапка кайрылды. Бул тууралуу дипломатиялык өкүлчүлүктүн маалымат кызматы билдирди. Элчилик узаган жылдын 29 декабрында Россияга келген мигранттарга медициналык текшерүүдөн, ошондой эле манжа изин каттоодон өткөрүү жана сүрөткө тартуу талабы коюлганын эске салды. Тилекке каршы жыл башынан бери жогоруда белгиленген процедуралардан өтүү кыйынчылык жаратууда. Москва шаары жана облусуна келген Кыргызстан жарандары үчүн бардык процедуралар көп функционалдуу миграция борборлорунда өткөрүлүп жатат. Ал жерде узун кезек байкалууда деп айтылат маалыматта. Өкүлчүлүк кырдаалды жөнгө салуу чараларын көрө турганын маалымдады. Элчи Гульнара Клара Самат Россиянын администрациясында депутаттар Тышкы иштер министрлигинин жетекчилиги менен жолуккан. Аны менен катар консулдук деңгээлдеги жолугушуулар болгон. Ошондой эле элчилик Тышкы иштер министрлиги жана Ички иштер министрлигине кайрылуу нотасын жөнөткөнү айтылды. Деп өкүлчүлүк Россия тарап кыргызстандыктарга жакшы шарттарды түзүү чараларын кабыл аларына үмүт артат. 17 февраль күнү Кыргызстандын элчилиги Россиянын Тышкы иштер министрлигине ЭИПке мүчө өлкөлөрдүн жарандары үчүн өзүнчө коридор ачууга жардам берүү өтүнүчү менен нота жөнөттү. Кеп РФтин ыйгарым укуктуу мекемелеринде, анын ичинде Сахарова медициналык борборунда медициналык кароодон өтүү, дактилоскопиялык каттоо жана сүрөткө тартуу процедуралары жөнүндө болуп жатат деп айтылат билдирүүдө. Россиянын саламаттык сактоо министрлигинин 26 январдагы маалыматына ылайык 17 мекемеге барып медициналык кароодон өтүүгө болот. Ошондой эле белгиленген 3 айлык мөөнөт документтерди ички иштер органдарына өткөрүп берүү үчүн каралган. Бул ар 3 ай сайын текшерүүдөн өтүп туруш керек дегенди түшүндүрбөйт. Лимонтинин өлүмү айыпталуучу Талгат Шамиевке өкүм чыкты. Бүгүн 18 февралда Бишкек шаарына караштуу 1-Май райондук соту криминалдык чөйрөдө Лимонти Каймана аты менен таанылган Алмазбек Сулаймановду өлтүрүүгө айыпталып жаткан Талгат Шамиевке өкүм чыгарды. Соттун чечимин судья Мирлан Термичиков окуду. Шамиев 10 жылга кесилди. Ошондой эле сот айыпталуучунун 2 жыл камакта кармалганын эске алып, ага мунапыс жарыялап, жазасын 4/1 бөлүгүн кыскартты. Муну менен Шамиев 6 жыл абакта кармалмай болду. Ошондой эле сот Шамиевди жабырлануучу тарапка моралдык зыян катары 100 000 сом төлөөгө милдеттендирди.
Сулайманов 2020 жылы 28 мартта күндүз Нарын шаарында өлтүрүлгөн. Ал айда бара жаткан унаа Ленин көчөсүнөн Toyota Passo менен сүзүшкөн. Сулайманов унаасынан түшкөндө ага Шамиев бычак менен кол салган. Сулайманов алган жаракатынан улам окуя болгон жерде каза болгон. Андан соң Шамиев Сулаймановдун сөөгүн унаага салып милицияга барган жана колго түшүп берген. 1997 жылы Сулайманов Шамиевдин атасын өлтүргөн болчу. Россияга барса эле асмандан жамгыр болуп доллар жаап аткандай 11-де өткөн балдар паспорт алары менен кетип калып атышат. Ата-энеси жиберип атат, ойлонбой туруп эле. Бирок адебиз бу дебиз 6 айдын ичинде өткөн жылы наркотикалык заттарды таратты, сатты, даярдады деп туруп 201 бала кармалыптыр. Алар эмне ошол бизнесте жүрөт дейсизби? Болгону жумасына 10 000 рубльдан 15 000 рубльдан беребиз деген кулактандырууларды окуп алып туруп, анан кийин шылуундарынын торунда илинип калып, байкош балдарга убал эле болуп атат. Буга өзүбүз да күнөөлүүбүз. Ата-энелер дагы жардам бербейт, түшүндүрбөйт. Бул жакта бизде системада жок. Ошон үчүн мигранттардын укуктуу сезимин даярдоо боюнча бир системаны ойлонуп табыш керек. Биз да качканга даярбыз. Керек болсо волонтерлорду тарталы. Ушул багытта иштейли. 201 баланын тагдыры 6 айлык, андан бери да канча болду бир жараткан билет. 3 региондун губернаторлору токтом чыгарыптыр. Мигранттар таксовать эткенге, ашканаларда иштегенге, же болбосо бир отелдерде иштегенге тыюу салынат деп. Жалаң гана курулуш тармагында гана иштегенге уруксат депчи. Бул Калужский область, Ханты-Мансийский автономный округ жана Тюменский область. Губернаторлор өздөрүнүн токтому менен эле ошол мигранттардын иштөөсүнө бөгөт коюп атат. Ачыгын айтканда, ушул боюнча бир тереңирээк азыр Адахам Кимсанбаевич туура айтты, мамлекеттик орустардын думасы менен жогорку кеңештин ортосунда бир комиссия түзүп катуураак иштебесек, анда биздин таможенный союзда турганыбыз бекерден бекер эле болуп атат. Анан жана Москва регионунда иштегендер болсо, жана медициналык жана башка документтерин тууралаш үчүн Сахарова деген жерге 100 километрден алыс жерге эртең менен барып, кечке кезек күтүп, орус тили боюнча сертификаттарын, медициналык кагаздарын алып атышат. А орус тилинен алган сертификаттарын кайрадан эле полициялар текшерип, жарайбы, жарабайбы деп өздөрүнчө экзамен алып, жанагы мыйзамдуу түрдө алынган сертификаттарын кайрадан алып коюп атышат. Ушул боюнча мындай катуураак киришип койсок, бир протоколдук тапшырмаларды берип, бир оперативдүү түрдө. Мына Россияда ушул мыйзам, жаңы мыйзам аркылуу бир топ мигранттарга орчундуктар жаратылды. Миңден ашык киши катар менен турушат да, медосмотр өтүш үчүн. Медосмотр 6000 рубль турат. 3 квартал сайын, мындай квартал сайын сен ошого медосмотр өтүш керексиң. Эми урматтуу төрага, сиз дагы мына иш сапарга баратасыз. Буюрса ошол теманы көтөрсөңүз жакшы болот эле. Анан президенттин өкүлүнө, президент дагы биздин президентке, Россиялык президентке ошол кайрылса, себеби ачык эле сүйлөш керекпиз. Же таптакыр мигранттар тияктан кетиш керекпи? Же кандай болот? Себеби бул мыйзам менен чындыгында проблемалар бир топ эле пайда болду. Же алар Россиялык жаранды алыш керекпи? Же давайте анда жарандылык боюнча сүйлөшөлү, эки атылдык боюнча, ушундай эки жарандылык боюнча макулдашууну түзөлү. Алар макул болсо, ушундай сүйлөшүүлөрдү баштабайлыбы анда? Себеби мына көрүп атасыз го, өтө проблема чоң болуп атат да бул.